Assalamu alaikum. Dostlar, çarbakerler. Bugün biz Oş облысында Қарасу район болады. Жош айыл өкмөт. Жош айыл өкмөтүндө Қалыбек агабыздын чарбасына келдик. Ассаламу алейкум. Келгиле. Айбек, кандайсыңар? Жакшы турасыңар, мал жан аман. Биякта бүгүн силерге көрсөтө турган бул аңгус, Абердин аңгус тукумундагы иримиздүү малдарды кандай байкебиз багып атат, жана булар каяктан келген, кандай алынган бардык ошол суроолорго жооп беребиз. Калбек аба, кандай туруп атасыңар? Чарбачылык кандай болуп атат? Кудайга шүгүр, буйруса жакшы. Кунажындарды колго байлап, мондай аракетти кылып аткан Калбек абабыз өтө мыкты багып атыптыр мына малдын. Багылып аткан шарты, сапаты, каназдардын бардыгы тең унажын буйруса. Байкебиз атайын асыл тукум чарба кылам деп мына ушундай сарайларды оңдоп, калачылык иштерин кылып, касап кылып, мал бордоп, байкебиз өтө мээнеткеч, өтө аракеттүү адам. Калбек абабыз мен мына былтыртан бери мамиле кылып, ушу унажындарды Рейнекен чарбасынан алып келген. Кудай буйруса, мына быйыл бука коюнуп атасыңар, э? Күзгү туутка айлантырайын деп отурабыз. Күзгү туутка айлантырайын деп аткан себеби кородон туйт экен, кайра букадан кородон чыгат, жазында жайтка барганда башка тукумда букалар кубалабайт. Ошол себептен жайтка барганда эми алба асыл тукум бузулбасын деп эле. Ошон үчүн ушул жерде кармап, эми азыр декабрдан кудай кааласа койсок, август сентябрга туй турган кылабыз. Жайлоодон алып келгенде сол баштайт да кудай кааласа. Өтө сон эмне тойтта эмне рацион бар? Рационда эмне той? Силоз, саман, кебек. Саркысы. Аха. Абетте саман жейт, 2 мал силоз. 2 мал жем жейт. Асыл Булар тукум бардыгы саамда. Аха. Туутарларды саап атасыңар. Торпоктор эмип чыкты да уже. Аха. Бардыгы бала багып атканда. Эң сонун араңыз. Чакан жерде мына аракет кылып эмгек кылам десе ушундай болот да. Мынтип сетка тарткан, көлөкө түштүсүн деп. Өтө мыкты. Өтө мыкты. Акырдын ичи канча ба? Акырдын ичи канча? Окурдун ичи учкуруна 25,енине 60. Полдон нараны 70 сантиметр. 70 сантиметр. Бияк 60, э? Ени 60. Уну бийигирээк кылган себеби баягы тутун салып болбойт. Бүгүн 2 күн болду. Өзү бош жүрчү. Şu zagonun içinde. Bunun büyüklüğü 50. 50. Aralığı 1.5'te. Genen tursundan keser de 1.5'te. Harbiden aralığı. Mıktı. Son yazap koysunlar. Bular olsa buna koroda tuğulganlarda vaksina olsa bir erten vetur açıldı gerek. Geçen ayetkandan bir gün büt bardığını bayladık. Bu kolda koydu. Mal orada tuzayı. Şöyle ne kezden Allah'ın ayıbek özgürlüğüne olgan. Bunlar topuklar. Bular bölünüp denelerinden bölünüp ben bağlı attan eken. Urgaçıları deyip. Erkekler iken ardağında. Bunlar bir ayda koymuyor. Mına aldın tuğulganları mında çoğun oyup kalgan eken. Buna birinci tuğulganda mına. Jolda gel aytıp Jallavatta, Toqtoğulda, maşinada tuğgan torpoktar uşular kuda kalar. Jakşı çoğun oyup kalıp durdu bular. Buyursa жазга бука жара эткенде. Уже азыр бука жарагандан баягы немелерден бука алам деп келе турган кардарлар болсо сата бересиздер тукумдук кылып. Ошого аракет да. Букага, э? Асыл тукум сандан сапатка өтмөй. Şu силерди чарбаңарды көрүп, силерди чарбаңарды аваз кылып, силерди немеңерге кызыгып ушуну бизден баштадык да. Ургачыларынан чалабыз дегендер болсо азыр кандай болот той? Ургачыларынан дагы беребиз. Проблема жок. Мына туугандар Карасу районунда айылдын аты Жош айылдын. Карасу район Жош айыл өкмөттүк айыл. Номер телефон. Абдуллаев Калыбек. Телефон номерiniz. 0559 485 499. Мына ушул номерлер менен кайрыласыңыздар. Кудай буйрса, мына быйылкы торпоктор да бар, эми бука койсо буйрса дагы ошо букандагы немесин уругун Европадан алып келтирдик. 2 темпте. Ургачтынан erkek torpoko.
Ошолорду бөлүп туруп, мына бийил көрдүк. Малдан кандай көрдүк. Уктандырдыңыз. Мисалы мына мал торпокту жакшы берсе, баягындай сонун түшөт экен да, мисалы. Мынанын мына баласы. Ошолорго букаларды, торпокторду атайын салайын деп. Бөлүп. Şu hazır 33 baş çoğun uyları olsa tuvarlar. Uşularga oşulardı bölüp salarız. Жақсы. Ар жағында ол мал бордоочу жайы. Марагы уже ат көрүм. Байкемдин өзүнүн магазини бар. Эт сата турган ошол жерде бордоп, өзүнүн коросунан өндүрүлүп чыгарылат. Эт алам дегендерде мына Колбек байкем айрылсаңыздар болот. Ош шаарынын тургундары мына. Сон Колбек, ишиңизге ийгилик. Биз келип кооноп атабыз. Мына Кудай буйрса Колбек дагы 23 баш бизден алып атат кунажын. Ал кунажындарды бир 10 күндүн ичинде жеткизип беребиз буяка буйрса. Кудай каласа. 117 баш бука дейт. 117 баш бука да алып атат аңгыз. Могу жем тарккан колоро мыкты экен го бул ыя. Караңыздар. Жемди чабат дагы арабына түртүп эле берет десе, оңойрагады балдары. Колбек абабыздын тоют басыбасына кайрылсак, мына силас баскан экен быйыл. Мына силас. Ошто жүгөрү сонун болот. Себеби биякта даны дагы бышат да. Мунун ичинде айбек сапаты өтө мыкты. Немеси дагы бар мына. Бышыптыр. Жүгөрү дагы пышкан, анан семишкеси бар. Мына кичине карайгандар семишке. Семишкеди аралаштырдыңыз. Ооба, семишке аралаштырып, 3 жылдан бери ушуну өзүм практикалык колдонуп. Мына ичинде семишкелер турат. Ооба, көрүнөт. Бул дагы даны менен. Мына семишке. Малга пайдалуу да, майда бул дагы. Өзүнчө немеси бар. Жымык. Бул май бар да байке, мына май. Ошон үчүн мына сал биздин силосубуз кичине карамтыраак чыккандын эсеби ошонуку семишкеден, Бирок семишке дагы баягындай кымбатуулукта. Немеси даны көбүрөөк, посту почогу азырагына. Муну мисалы үчүн басканыңызга мисалы үчүн силас өзү баскандан кийин бир 40-45 күндө даяр болот да. Ооба. Сиз качан бастыңыз эле муну? Мен бышыптыр. Şu айылда экинчи болуп мен ордум, эрте эккенбиз. Биз ачканыбызга бир болсо бир 15 күн эле болду. Кайсы айда бастыңыз муну? 1 айдан өттү. 1 айдан өттү. 1 айдан өттү. Муну жыты дагы келишип калыптыр. Жакшы аракет кылып ушул чакан жерден, чакан аянттан деле ушинтип жүгөрү сеп, мал багам деп аракет кылса болору. Бая биз жерге басат элек го силосту. Жерге бассак, баягы жамгырдын күндөрү балдар мына машина немелери менен скутерден алыш кыйын болот. Ошон үчүн мына Европага кичине баягындай жакындатып, энин 10 метр кылдык дагы, узунун 23 метр кылдык. Ошого азыр мына жерге 95 машина. 4,5 тоннадан эсептегенде 360 тонна ушул жерге батат экен. Туура болду анда. Ошон менен азыр эми буну жегизип бүткөндөн кийин наракта дагы 2 немебиз бар, ямабыз. Onu gömüp koyduğumuz onu ertece жазда açabız. Isıktın gibi. Mıktı, berekesini versin. Европага жакындатпайлы, Европа болуп кетиптир бияк, Колбек. Мына бетонду куйган зыңкыйта. Мына жерде дагы бар. Мунаны азыр эртең жамгыр жааганда мындайларды алыш кыйын экен. Ооба, аяктан кирип чыккан кишилер үйүн болуп калат, астын бетондоп туруп. Ана мына силос дагы таза турат. Сонун. Эми бизге бир немесин таппай атабызбы үстүнө. Европада мына килонкаларды жапкандан кийин мына азыр өзүбүздүн кара килонка мына баягы калынырагы. Парниктерге жапкан. Мен 12 метрлик. Ушунун үстүнөн баягындай азыркы балдардын бассейнинин материалында бар экен го. Европада атайын именно ошо силоска жапкан. Материалы болот, тентообразный болот да, анда өзүнө пластиги да аралаш болот. Ооба, анан ал суу кирбейт мисалга. Анан бышык болот, аны түрүп кое бересиз жылда. Ошодон эми Кудай кылса заказ кылып атабыз, алып келтирип алсак эле болду. Алып келтирип алсаңар сонун болуп тур, жыты келишип калыптыр болду. Сапаты жакшы экен, көрдүм, даны бышып атат. Даны бар. Бул дан мисалы үчүн азыркы тапта могул бир 12-15% чейин бул жемдин ролун ойнойт да. Сал эртерээк оргонумдун себеби жылдан жылга практика. Былтыр сал маканы жүгөрүнү өткөрүп оргон экенбиз, малдын кыйынан аркасынан макалар чыгып кетип аттыбы, сиңбей, туура. Сиңбей. Өтө катуу болуп кеткенде кичине тауына өзүбүздү агроном тагаларыбыз бар, ошолор
Ordu degende karab orduk. Kuda Sonun. Bunday motorollar kızmat kılat ekan bu yakta. Gördüңүздөр çakan çarbaga. Hazır ödög çarbaga neme alып ketти, silos alып ketти. Ушинтип аракет кылып атат туугандар.